чыйырдынын токтоолугу, тоо козголсо козголбогон сабыры бул аял затка үлгү боло турган нерсе. Сабырдуу дайым муратка жете тургандыгы биздин макалыбызда айтылган, сабырдуу жетер муратка, саргайган калар уятка деп. Ошентип сабыр кылып жүрүп акырында манастай уулду болду. Манастай уулду болгонго чейин баг дөөлөткө окшогондордун канчасынын сөзүн укту. Ошого кабагым кашым дебей, кейибей, ноюбай, моюбай жүрүп отуруп, ошол азап тозоктун бардыгын жеңгенине, андан кийин канча мүшкүлдү көрдү, Канекей менен Букарга тентип барды, ошолордун бардыгында анын тунук акылы 100дөн ашкан маалда да ошол акылы тунук бойдон сакталган аял заты болгон дейт. Канекей жалгыз Букарада кыргыздын тою болуп атат, Семетейге той берип атат, билгенге Семетей, билгенге манастын ашы болсун, билбегенге Семетейдин тою болсун деп Темиркан той берип атканда, ушул тойдо кыргыздан кантип бир ат чабылбасын деп Канекей энебиз Тайторону төлгө кылып чапты. Бирок ал жерде аны колдой турган, сүрөй турган эч ким жок болчу. Ошондо чыйырдыга барганда чыйырды анын кылып аткан иштерин айттырбай билип төшөктө жатат өзү. Анан укмуштуудай баталарын берет, ак жолуна салат. Мына ушундай көз өткөнчө акылын жоготпогон аял затынын тунук үлгүсү чыйырды энебиз. Балага болгон мээрими, балага болгон сүйүүсү канчалык. Эгерде балам болгондо дейт, баласыз жүргөндөгү арманын карагылачы. Эгерде балам болгондо көкүлүн күнгө күйгүзбөй, таманын жерге тийгизбей, алаканыма салып аспиеттеп жүрүп багат элем дейт. Ошол мүдөөсүнө жеткенден кийин дал ошондой мамиле кылат. Бала үчүн күйүп-бышып, жакып таштап кетип калган жерден эч нерсеге карабай барып атпайбы? Эненин күчү, эненин балага болгон сүйүүсү канчалык экенин карагыла. Атасы таштап кетти талага. Баягы Кортук менен урушкандан кийин көзүнө ар нерсе көрүнүп, манас Жакыпты көрбөй калганын, балам жинди болуп калган экен деп айылга чаап барып айтты да. Манас жинди болуп калды, мени карабайт, укпайт, канды көргөндөн кийин ушундай болуп кетти окшойт дегенде чыдабай кетип, чыйырды атына минип кайра издеп чыгып атат. Эркек башы менен Жакып таштап койду аны. Аял заты менен, аял башы менен мени жолдон жоо чаап кетеби, бирөө жаздым кылып коебу дебей, балага болгон сүйүүсүнөн улам бардык ишке тоскоол болуп, баланын арасы, эне менен баланын ортосунда, эненин алдында тоскоолдук боло турган тоо да жок, тоскоолдук боло турган көл да жок. Тоону тешип өтөт, көлдү кечип өтөт эне. Мына ошондой күчүн чыйырды көргөзгөн.